Саясий партиялардын форуму деп бир жыл башта сиздердин эсиңиздерде болгон болсо, мен ушундай бир чоң жыйын болгондо айттым эле, Кыргызстанды сактап калуу комитетин түзүшүбүз керек деп. Биз ун чыкпай жүргөндүн кесепетинен күндөн күнгө кетип баратабыз. Жоголуп баратабыз күндөн күнгө. Эми ошол күчтөр кайрадан биригип, бир саясий форум өткөрөлү деп атабыз. Койгон талаптарыбыз мыйзамдын өзгөрүлүшү, мыйзамдын аткарылышын талаптары болот. Конституциялык укуктардын аткарылышын талап кылабыз биз. Шайлоого жана шайланууга парламент деген бул эл өкүлү болуш керек, парламент партиянын өкүлү эмес. Ар бир жаран өзүнүн өкүлүн шайлоого укугу бар деген маселени коебуз. Кудай кааласа, иш акырындап жылып атат. Бул бүтүп калды. Ошол бир жуманын ар жак бир жагында бул форумду Кудай кааласа өткөрөбүз. Кайсы партиялар кирет ошондо? Сиз бүтүндөн Бүгүнкү күндө 7-8 партия болуп калды. Аттарын аташ керекпи? Приблизительно. Эсиңизде болсо, ошол кодекске өзгөртүүлөр киргизүү боюнча биз 3 партия жазып колдоруна тапшырганбыз. 3-жыл болуп атат. Бул Бүтүн Кыргызстан партиясы, Ар намыс партиясы, Аалам партиясы. Мына ошол эле позициялар бир-аз кошумчалары менен киргизилип атат. Атамекен партиясы кирет, Акшумкар партиясы кирет. Анан баягы саясий бир ишмерлер кирет. Партияга кирбеген азаматтар. Мен кечээ уктум, Республика партиясы дагы толугу менен колдоого алабыз деген билдирүүсүн айтышыптыр. Буюрса, Кыргызстандагы аттуу баштуу 7-8 партия ушул маселени көтөрүп чыгабыз.